Президент Садыр Жапаров Чолпон Ата шаарында Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровду кабыл алды. Анда эки тараптуу жана көп жактуу кызматташуунун актуалдуу маселелери талкууланды. Мамлекет башчысы Кыргызстан Россия менен көп пландуу кызматташууну өнүктүрүүгө артыкчылыктуу маани берерин, ал союздаштык жана стратегиялык өнөктөштүк духунда ыраттуу түрдө бекемделип жатканын белгиледи. Россия Кыргызстандын маанилүү соода-экономикалык өнөктөшү экенин айтып, андан келген түз инвестициялар оң динамиканы көрсөтүп, ал өлкөнүн экономикасына ири инвестор бойдон калып жатканын кошумчалады. Садыр Жапаров Кыргыз-Россия өнүктүрүү фондунун ролуна өзгөчө көңүл буруп, аны инвестициялык кызматташтыкты бекемдөөдөгү негизги куралдардын бири деп атады. Сергей Лавров алды менен Россиянын президенти Владимир Путиндин саламын жолдоду. Мамлекет башчыларынын өз ара аракеттенүүнү жөнгө салууда, келип чыккан маселелерди чечүүдө багыт бергени бизди тышкы иштер министрлерин, мамлекеттик бийлик органдарынын бардык иштерин координациялоону активдүү камсыз кылууга милдеттендирет, деди министр. Ал Кыргызстанда жүргүзүлүп жаткан реформалардын маанилүүлүгүн белгилеп, Россия негизги багыттар боюнча кызматташтыкты мындан ары да кеңейтүүгө даяр экенин билдирди. Рад приветствовать вас на гостеприимной кыргызской земле. Сизди меймандус Кыргыз жергесинде Борбордук Азиянын Бермете ысык көлдүн жээгинде кабыл алып жаткандыгыма кубанычтамын. Кыргыз-орус мамилелерин өнүктүрүүгө жана чыңдоого кошкон сиздин салымыңызды жакшы билебиз жана баалайбыз. Кыргызстан стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштык духунда өнүгүп жаткан биздин Россия менен көп кырдуу кызматташтыгыбызга артыкчылыктуу маани берет. Спасибо большое, уважаемый Садыр Нургожоевич. Прежде всего, передаю самые теплые приветы от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Урматтуу Садыр Нургожоевич, эң алгач Россия Федерациясынын президенти Владимир Владимировичтин сизге жолдогон эң жылуу саламын жеткизгим келет. Мамлекет башчыларынын өз ара аракеттенүүнү жөнгө салууда, келип чыккан маселелерди чечүүдө багыт бергени бизди тышкы иштер министрлерин, мамлекет бийлик органдарынын бардык иштерин координациялоону активдүү камсыз кылууга милдеттендирет.